Балам окуй алат, бирок түшүнбөйт деген ата-энелер үчүн жардамга келем. Баланын кызыгуусуна жараша китептерди сатып бериңиздер. Планеталарга саякат, жомоктор, жаныбарлар жөнүндө, табият сырлары жөнүндө китептер болсо абдан жакшы болот. Ошондой эле тамгалар чоң шрифтте басылган, татаал эмес сөздөрдөн түзүлгөн текст болсун. Бул көнүгүү баланын көңүл буруусун, мээнин активдүүлүгүн жана окуп түшүнүү жөндөмдүүлүгүн өстүрүүгө багытталган абдан сонун методика. Эми сиздерге түшүндүрөйүн. Ушул текстти алат 2,5 мүнөт бла 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 деп оозу бла бла деген сөздү айтып турат, ал эми көзү ошол китепти окуйт. Бла 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 бла. Ушинтип 2,5 мүнөт окугандан кийин окуя кайсыл жерде болуптур же болбосо ким жөнүндө деп сурасаңыздар, бала айтып бере албай туруп калышы мүмкүн. Анткени ал бла бла деп атты, ол көзү гана мынаны көрүп жатты. Эми түшүнүп калды. Демек мен түшүнүшүм да керек турбай деп ойлонуп калат. Эми үнүн чыгарбастан 30 секунд жөн гана көзү менен окуйт. Жана айта албаган бала эми эмне жөнүндө экен десеңиздер, мөндүр жааптыр. Ага Бекзат аябай таң калып чоң атасына суроо бериптир деп ушул жерде кыскача айтып бериши мүмкүн. Кайрадан улайсыздар, бла бла деп көз менен кана окуп, ооз менен бла бланы айтып отурат. Кана эмне жөнүндө экен дегенде бир же эки сөздү айта алат. Кайра 30 секунд көз менен кана үн чыгарбастан окуйт. Ушул көнүгүүнү баланы жадатып, чарчатып жибербестен 3 же 4 ирет кайталатасыздар. Кийинки күндөрү улам кошуп отурасыздар. Баланын мээси 3 тараптуу иштеп калат. Бир жагынан оозу менен сүйлөп турат, экинчи жагынан көзү менен окуп турат, үчүнчү жагынан мээси аны түшүнүп турат. Бул көнүгүү сиздерге жагат деп ойлойм. Албетте жардамы тиет.